Азамат Ош шаарынын мэриясынын Ошту көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты муниципалдык ишканасынын өндүрүштүк чарба бөлүмүнүн башчысы. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы тарабынан жарыяланган Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 35 жылдыгына карата Ош шаарынын мэриясынын Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты муниципалдык ишканасы тарабынан мен Советбек уулу Азамат ушул сынакка катышып жатам. Анткени биз Ош шаарын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу менен биргеликте мамлекеттик тилдин да өсүп өнүгүшүнө өз салымыбызды кошуп келүүбүз. Балам, кечинде аткарган тапшырмаларың баардыгын бүгүн айтып берип, анан өзгөчө кыргыз тил сабагынан бүгүн жакшы баа алып чыккын, макулбу? Өзгөчө 5 алып чыккын. Assalamu alaikum. Kандай ядыгар жакшымысың? Тизигимсиң? Мананда эскертүү кагазларды жабыштырып атасыз. Өзүң кандайсың? Жакшы ака, рахмат. Суларды чачып атабыз. Күндө 3 мал чачып атабыз. Эй, балам, бер бас. Бер бас. Алейкум ассалам. Уулум, жол турса чөп менен басасың да. Мына ошон кызматкерлер эмгегин баалашың керек. Кыргызча сөз бар, табият менен чөйрө адамзаттын күзгүсү дейт. Буну унутпашың зарыл, уулум. Акыл. Ядыгар кандай? Жакшымы? Чарчабадыңбы? Жок, чарчаган жокмун. Ушу кичине жаным калды эле. Ошо ооруп койсом, бак тазаланып калат эле. Канчада биздин бак аябай коз, Ядыгар. Анткени биз иштеп атабыз да. Негизинен биздин ишканага караштуу 3 күнөскана бар. Алардын бири учурда борбордук күнөсканага келип отурабыз. Бул жерде көп улуттун өкүлдөрү дагы эмгектенишет. Ошол кызматкерлер менен баарлашып чыгалык. Жүрер чишип кетелик өрүк зарга, суранарым сунушумду четке какпа. Сон эже. Кандай иштер жакшы иштеп атасыздарбы? Жакшы. Бул гүлдүн аталышын айтып коесузбу? Кандай аталат? Аты алисиум гүлдү. Биз чөптү азыр отуп атабыз. Эртең Кудай кааласа майрамга шаарга отургузганга чыгарабыз. Ордолу Ош көп улуттуу шаар. Биздин шаарда 80ден ашык улуттун өкүлдөрү жашашат. Биз ынтымакта шаарыбызды жашылдандыруу жана көрктөндүрүү менен биргеликте мамлекеттик тилди да өнүктүрүүгө өз аракетибизди көрүүдөбүз. Анткени бизде иш кагаздар жана баарлашуулар да мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Мындан сырткары шаарыбыздагы маалымат тактайчылар да мамлекеттик тилде жазылганы сиздерге маалым. Ошону менен бирге биз Кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын калыптандыруу жана өнүктүрүү аракетинде өз салымыбызды кошуп келүүдөбүз.